Атамбаевдин тарыхын карап көрсөк, Аксы окуясы болгон маалда бул адам ал жерде күйгөн эмес, бышкан эмес, ошол маалда ал дагы бийликтин арасында жүргөн адамдардын катарында жүргөн. Бирок Аксыны карапайым эл алып чыккан, Аксыны ошол Азимбек Анаркуловдун камалганы менен эл көтөрүлгөн. Анан ошол маалда ошо Шералы Назаркулов ошол Үзөңгү угуштун сатылышына, Кембаев сатылышына отуруп каза болуп, ошондо анан Аксы эли 40-лыктарында ошол Куран окутууларында чыккан маалында ошол кыргыз армиясы бар, ошол жерде милициялар бар, ошол жерде эл менен кагылыш болуп, колунда куралы жок, эчтекеси жок адамдар ок кучкан. Бирок ошону бүгүнкү күнү Атамбаев өзүнө саясий упай топто ошол жерде саясат жасоонун үстүндө бул колдонуп келатат. Бул боюнча колдонгону бул туура эмес. Ал ошол жерде кээ бирөөнүн атасын жоготкон, кээ бирөө баласын жоготкон, кээ бирөө бир тууганын жоготкон, кээ бирөө ошол жерде айылдын чыган балдары да окко учкан, кыргыздын жигиттери окко учкан. Ошол күндү эл мындай трагедия, кайгыруу менен эстеп отурса, бул ошол жерде бир маскаралоо, ошол эле маалда ошондой бийликтерди маскаралоо же жеке өч алуулар бири-бирин маскаралоого өтүп атат. Аны кандай десек, бүгүнкү күндө коомчулук аябай терс кабыл алып атат дагы, жаман көз карашта карады. Анан бул ар бир жасаган кайрылууларында бул мен элди алып атам, мен элге жагып атам деп атат. Бул ар бир жасаган кайрылуу сайын бул аброюн улам-улам артка жоготуп аткандыгы уже маалым болуп атат. Ошол эле маалда мына экинчиси 7 апрелде бул жерге именно форумдан болгондой элес калтырып эле форумга эле чогултат. Бул жерде революция форумдан башталган эмес. Революцияны бул нарындан башталган. Нарындан башталганда бул нарында 2007 жылдан баштап Бириккен фронт көтөрүлгөндө ошондо эл, нарын эли көп келген. Ошол маалда нарын эли Эшимканов, ошол эле тиги Карганбек Самаковтарды колдоп келип турган. Ошол маалда менин атам Бектемир Акмулов ошол жерге келип, ошол жерде 7-тоонун сатылышы, Торгор Бишкек жолунун келечеги, ошол балдардын пособиясынын келечеги деп ошол жерге 3 талапты коюп отуруп дагы ачкачтыкта отуруп, ошо нарынга барганда ошол милиция кызматкерлери ошол атабызды оосун жабабыз, басабыз, элди көтөрбөсүн дегендей кылып камап алып, кыйнап атышып, атамды өлтүрүп коюшкан. Ал боюнча далилдеп келдим. Ошондон баштап нарында ошол ар бир саясий кыймылдарда өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп келген. Ошол маалда биз нарында 2010 жылы декабрь айларында биз элдерди көтөрүп, ошол 21 кыймыл түзүлүп, 21 кыймылдын ичинде бул 21 киши башын ошол жерге канжага байлап, ошол жерде элди көтөрүп жүргөн маалда бул жердеги көп саясатчылар ошол карапайым эл көтөрүп аткан нерсени баалаган эмес. Ошол жерде мындай күч катары эсептеген эмес. Качан 2-3 митинг болгондон кийин гана ушул жерге Отунбаева, Сариев, Каптагаев, Текебаевдер улам-улам чакырып, кандай кылып көтөрүп атасыңар, эмне кылып көтөрүп атасыңар, бизден кандай жардам деп. Анан ошол маалда көрсө булар элден уже алыстап калган экен, эл буларды кошпой калган экен. Ошондо Отунбаева, Топчубек Тургуналиев, ошол эле тиги Темир Сариевдер суранып атышып, ошол 21 кыймылдан биз да ошол жерге элге кирип бергиле, биз да эл менен бололу, биз да эл менен баары үнүбүздү айтканга шарт түзүп бергиле деп аябай суранышып, анан биз шарт түзүп ошондо нарынга барып, булар эң биринчи ошондо элге киришти. Кирген маалында ошол жерде кылкылдап эл тургандыгын, эл өзүнүн талаптарын коюп, бул саясатчылар койгон эмес 7 апрелде. Ошондо нарын эли ошол 7 апрелде республикалык тиги жер-жердин баарына митингге чакырып, ошенткенде баардыгы ошондон от алышып, баардыгы ошондон күч алды. Анан ошол жерде мына карап көрсөңүз, мен ошондо бир нерсесине баа бердим. Ошол лидерлер менен андай лидер эмес болчу булар, ошол тиги бирден партияны кучалап жүрүшкөн. Ошолар келатканда нарындын капчагына келгенде ошол жерден баягы телефонду алынбайт, эчке связь жок, ошол жерге жолугуп алып сүйлөшкөнүбүздө аябай кубанышып, ушул элдин духун түшүрбөйлү, ушул элди дагы колдонолу, ушул эл дагы могу Бишкектерге алып келип сүйлөтөлү деп ошолорду кайра Бишкекке алып келип сүйлөтүп, форумга алып келип сүйлөтүп жүрүштү. Ошол кезде мен аны Атамбаев менен ошо атам өлгөндөн бери каршы болчумун. Бирок ошондо Атамбаевга кирип чыккан эжелер, ошол замандаштарым айтат, биз кирсек Атамбаев койгула, силерди эл колдобойт, силер эл ичбейт, азыр мен эчтекеге киришкен жокмун деп ошондо форумда өзү жашынып жаткан убакыт болгон. Кайра түнчү менен Бакиевке барып,
эл деле сизге баардыгы эле каршы эмес, биз сизди колдойбуз деген сөздөрүн укканбыз. Ал Бакиев менен бул тымызын байма-бай катташып келген. Бирок ошо катташуучун акыркы убакытка чейин үзгөн эмес. Андан кийин гана тиги камаларында дагы бул баарыңарга маалым, Кубат Оторбаев ошол жерде барып катышып, ошол жерде барып эфир алып турган маалында бул кыргыз элинин кызыкчылыгын колдоо эмес, ошол жерде акыркы камалып аткан күнү, алтысы күнү баарыбыз күбөбүз. Бул үй бүлөсүн гана сактап, үй бүлөмдү аман койгула, балдарыма тийбегиле, аялымды бияктан чыгаргыла, менин асар ошогула деп, бул только үй бүлөсүн гана сактап турган лидер болгон. Бул кыргыз элин сактап, кыргыз эл үчүн күйүп, мен башымды сайдым, мен үй бүлөмдү сайдым деп айта алган эмес. Бул балдарын коргоо турган лидер болгон. Андан кийин эл чыгып, эл көтөрүп, эл алгандан кийин гана бул кандайдыр бир жолдор менен же бул ошондогу убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн бул аябай коркутуп, бир талуу жерлерин билген, же болбосо ошонун ичинде кандайдыр бир алдоо жолуна да кирген, же болбосо кандайдыр бир кызыктыруу жолдор менен дагы бул убактылуу өкмөт мүчөсүнө кирип, ошол маалда премьер-министр болгон. Ошондон баштап мунун багы ачыла баштады. Эгер убактылуу өкмөт ошондо туура лидер тандаганда, туура лидерди багыт алганда мындай иш болмок эмес. Мен ошо убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүнүн баарын жаман дебейм. Бирок ошонун ичиндеги Темир Сариев болобу, Каптагаев болобу, ошол эле Текебаев болобу, таза лидерди тандаш керек болчу, чыныгы лидер тандаш керек болчу. Мына ошол таза лидер тандабагандыктан мына революцияны, ошол эле тиги балдардын канын, арбактарды тебелеген лидер тандаган үчүн бүгүнкү күндө кыргыз эли мына ушуларды көп кечирбей турат. Кечирбейт экен. Анан жетисинде биз кыргыз элин Атамбаев эки бөлгөндүгү абдан туура эмес болуп атат. Андай заявленияларын любой жерде башка күндөрдө кыла берсе болмок. Жетиси күнү жалпы кыргыз элин ошол Атабейитке барып, ошол жерде баягы 2010 7 апрелде бир муштумга түйүлдү эле го кыргыз эли. Ошондой кылып бир муштумга түйүлбөй жарымын ар кандай жол менен форумга бөлүп турду. Чындык акыйкат баягы ошо арбактарды сыйлаган эл Атабейитке барып турганда, бирок эл деген калыстыгын айтат экен, эл чындыгын айтат экен, ичинде күйгөнүн айтат экен. Ошол жерде биз Атабейитте турган маалда ошол байкуш энелер, ошол эле тиги туугандары ушу Атамбаев ушул канды актаган жок, балдарын арбаган актаган жок, ушул өлүмдү сыйлаган жок. Канчалаган ичип жептир көрүп алып, мына бүгүнкү күндө каргыш дегенден башка сөз айтпайбыз дегени бул өтө чоң нерсе экен. Анан баягы адам катары, жаран катары ошол Атамбаевга каргыш берип аткандан укканда мен өзүм жүрөгүмдө титиреп турду. Анан бул адам ушу келгенге чейин командасын жана өзүн туура тарбияласа, туура койсо болмок, ушуга чейин кирбесе болмок. Анткени баягы жетим, жесир ошол жерде жана кан жуткандардын жана каргыштар эле тийбей койбойт, тиет деп ойлойм. Анан ошол эле жаман сөз экен, ошол сөзгө чейин жетиш туура эмес болду. Анан мына бүгүнкү күндө 2 ай срок берем, 3 ай срок берем деп бийликке ар кандай ультиматумдарды коюп атат. Көчө президентибиз дагы өзүнүн заявлениясында айтып атат. Мен президент болом деп эле сөз бергем, жана кыргыз элине иштейм деп сөз бергем. Мен бир уч топко же бир лидерге иштейм деп тиги эч кимге сөз берген эмесмин. Мен кыргыз элине эч кимге каршым жок, мен кыргыз элине гана кызмат кылууга дайынмын деп атат. Бул абдан туура сөзүн айтты. Революция болгондон кийин Атамбаев чынында кыргыз элин сатып кетти десек болот. Сатып кеткендиги эмнеден далил? ЭСБК бүгүн эле эки бөлүнгөн жок. Бүгүн бул мындайча айтканда 4-чү бөлүгү десек болот. 4-чү баягы сериясы депчи. Бул революция болгондон кийин баягы чын жүрөгүнөн күйүп келген, чын жүрөгүнөн буларды колдоп келген ЭСБК биргеткен. Анын баары мисалы азыр эч бир партияга да кошулбаганы бар, кээ бирөө ар кайсы партияга кошулуп кетти. Экинчи болгондорунда булар жанагы убактылуу өкмөт кезинде портфель бөлүштүрүүдөн таарынышты. Ошо менен дагы булар көбү эки жакка бөлүнгөн. Үчүнчүдөн мен жана Атамбаев кыргыз элин сатып кетти деп атпайм. Ошондо Атамбаев элдин арасынан алып чыгып, ошол тиги лидерлерди тандабай, элдин арасынан алып чыгып ошол кадрлар тандабастан бул акча бергендерди гана тандап турган, партиясына акча албарды тандап турган, партиясына ошол акча менен саткан ошо орундарды. Бул ошо менен гана тиги бул биринчи кыргыз элин саткан Атамбаев. Андан кийин бул кыргыз эли бүт чогултуп, сен могул лидерлер менен иште, сен монун баары сеники деп, сен биз элдин атынан мына мондай деп курултайда буга берген эмес. Муну өзү тандаган, буга өзү күнөөлүү.
буга Сооронбай Шарип да күнөөлүү эмес, бул команданы топтогонуна же муну топтогонуна кыргыз эли күнөөлүү эмес. Муну өзү тандаган командасы өзү сатып кетти. Аны жеке өзү кандай сүйлөшүп алсын, бирок аны минтип жарыялап, анда ачык айтпайбы, могу сатып кетти мен деп. Саткан жок. Мына тиги Сооронбай Шариповичти же Асылбек Жээнбеков карата айтып атса, мисалы эме булар азыр кыргыз элине жаккан ишти жасап атат. Кыргыз эли күткөн ишти жасап атат. Кыргыз эли үмүттөнбөй калган, өчүп калган үмүтүн кайра ойготуп атат. Мына азыр Атамбаев менин жолумду улайт деп келген. Көрсө азыр Атамбаевдин жолу менен уланганда кыргыз эли дагы жоготуп бармак эмес, дагы Кудай сактаптыр, дагы бул киши мурун билинбей келип, ыйманын чыгарбаптыр. Бийликке, президентке келгенден кийин ыйманын чыгарып, ошол ыймандуулугун көрсөтүп, мына кой, кыргыз элинин ырыскысын жебейин, кыргыз элинин ырыскысын кайра ордуна коеюн, жок дегенде ордуна коюлбаса ошолор ар бир бет ачылсын деп мына ушунун үстүнө күрөшүп атат. Бул Кудай сактаптыр кыргыз элин дагы. Бүгүнкү күндө Атамбаевден бөлүнгөндөн кийин, Атамбаев эмес деги эле коррупционерлерден бөлүнгөндөн кийин, чыныгы таза бийликти кое баштагандан бери көп киши колдоп атат. Туура эми ар бир замга эле жага бербейсиң, бирок именно ичкен, жеген коррупционерлерге жана коррупционер туугандарына бул киши жаккан жок, жакпайт атат. Карапайым элге, бир үмүттү күткөн элге бул киши ар бир сүйлөгөндө бир жандан бир үмүт пайда болот атат да. Ошонусу менен азыр астыга созуп барат. Саясий куугунтук деп 2010 кийин көп болду. Муну саясий куугунтук десе болот. Мисалы үчүн жалган, жанагы сөзүмдө да башында айтып атпаймынбы, жалган иштерди тергеп кайра аны жапкан акча кылышып. Ошол эле маалда мына Түлеевди, Келдибековдарды кандай тиги куугунтуктар болду, Ташиевдер мисалы үчүн ошол маалдарда муну саясий куугунтук деп айтса болот. Ал маалда мисалы үчүн алардын иштерин таппай, жок нерселерди формировать этишип, жок нерселерди ошолорго таңуулап, далилдүү турган материалдарды жокко чыгарып, ошолорду өрттөнгө чейин алып барышып, ошондойго чейин барышты. Муну саясий куугунтук болот. Булардыкы болсо кайсы жерин барба чукуп ийсең эле чыгып атат. Муну азыр Сооронбай Шарип эмес, жөн эле карапайым эле бир журналист барып эле могу жериңер момундай экен десе эле ошол жерден чыгып калып атпайбы? Мына Раматов, Кулан, Эгизбаев канча булардын коррупциясын ачып кетти. Канча булардын тиги бетин ачты. Азыр сокур киши барып, могу жериңде момундай экен деп эле көрсөтүп атпайбы? Муну эми саясий куугунтук десе болот бул. Андан көрө кыргыз элинин астынан биз ит болдук, бизди кечирип койгула, биз Кудайдын астына жазабызды салалы, могу жерде биз моюнубузду төлөп берели деп эле моюнду ачыш керек болчу. Бул саясий куугунтук дегенди бүгүнкү күндө ар бир жерде айтып атат, бирок макул мен ишенбей коеюн, башка эмес. Туугандар ишенбей атпайбы? Туугандары булар тиги атабыздын арбагын булгады, агабыздын арбагын булгады, биздин атыбызды жаман кылды деп өзүнүн туугандарын жаман көрүп жүрүшпөйбү? Анан муну кантип саясий куугунтук дейбиз? Мына айылдарына барсаң, айылдар колдобой турат буларды. 2010 болгондон кийин мына ячейканы тоношту. Ячейканы тоногондо бул Атамбаевдин айланасында кимдер менен бөлүшүп келген? Ушу Мискенбаевдер бул Апрель баатырлар дегенди түзүшүп, Айкөл Алатоо дегенди түзүшүп, ушу менен жүрүштү. Ошонун бир уч топтору ошол тиги жерден, ошол акырдан жем жеп турушкан, ошол жерден постоянно питаться этип келген. Алга Кылычев дейт, Алга Кылычев сакчыны түзүп, сакчы демиш болуп эле булар ошол жерден ячейка болобу, ар кайсы жерден акча алып ошол жерде жеп келишкен. Фарид постоянно буларды күрөтүп келген, ал жерден жеп келишкен. Ошол эле Ырыскелди Байкени, Момбековду биз аябай таза, чындыкты сүйлөгөн байке дечүбүз. Бирок бул байкенин дагы ошолор менен байлашып калган иштери бар го, ошондо муну байлап туруп, бүгүнкү күндө тушап туруп кайра кетирбей өзүнө тартты. Же бул байкеге дагы бир чоң сумманы сунуштаганбы, аны айта албайбыз эми. Байкуш бул байке дагы кайра мунун чалмасында калып калды. Ошол эле маалда тиги Равшан Жээнбеков эми Баабырбек байкени аябай жакшы сыйлап жүрүбүз, бул кишини да сыйлап жүрүбүз, бирок бул киши дагы жанагындай байланып калгандыгы бул жерде коом арасында аябай мындай кыжырлантуу болуп калды. Анан эми акчалуу деп эле ушул Атамбаевдин акчалуу деп эле тигин айланасына байлана берсек, бул
кыргыз элинин келечеги, ар бирибизден тиги мындай элибизге болгон озипабыз кайда калат деген нерсе болот экен. Анан үчүнчүдөн бизде мына чоң нерсе бул коркунучтуу. Бул жанагы гүленчилер деп коет экен. Гүленчилердин да эң көбүн ушул Кыргызстанда ошол тиги Атамбаев баягы коргоого алып, ушуларды сактап келип, ушулар да ушакта батырып келген экен. Аны менен да өстүргөн азыр лидерлер бар экен. Алар да колдоп келген лидерлер бар экен. Ошолор да ушунун айланасында болот. Ушул нерсе менен азыр бүгүнкү күндө тиги элди бөлүп койду. Чындык деген баягы таза баягы эл үчүн дегендери өзүнчө эле бөлүнүп турат. Анан эң кызыгы эле мен Иса Шишенкуловго таң калам. Бул Атамбаевдин аябай чукулу, аябай айылдашы, аябай эле приближенный болуп келген. Бирок бүгүнкү күндө Иса Шишенкулов жакшы болсо жаман болсо да Атамбаев менен туруш керек болчу. Бирок тиги жерге тиги өскө аттай калгандыгы абдан туура эмес болду. Бул бөлүнүү, бул эле чукул эле болгон жок. Мына ачык эле айта кетейин, мына Турсунбек Акун биздин Нарындын кулуну депутат агабыз. Бул иш-чара башталганда эле бул адам менен эки жолу жолугуп сүйлөгөндө эле урмат, биринчи Кудайды сыйлап жүрөм, экинчи ушу Атамбаевди сыйлап жүрөм, ушу Кыргызстанда сыйлагандарман. Анан бул үмүтүмдү өлтүрдү, бул үмүтүмдү мени талкалады. Бул адам ушундай тиги жаман иштерге барган экен, жанында жүрүп мен байкабай калыптырмын, кечирип кой деп дагы ушундай кечирим менен сурагандары болду. Эми